Мекенчил партиясынын лидери Камчыбек Ташиев куруп жаткан Барпы жергесиндеги жума жана айт намаздары окулуучу чоң мечитти Алым Чубак Ажы деп атаарын билдирди. Бул тууралуу Камчыбек Кыдыршаевич Facebook баракчасына жазды. Урматтуу мусулман калкым, кыргыз элим. Чубак Ажы Алымдын бул дүйнөдөн өткөндүгүнө байланыштуу аза кайгыруу менен көңүл айтамын. Чубак Ажыке менин укам эле, бирок атамдай көрчү элем. Менден кичине эле, бирок аска зоом эле. Жөнөкөй эле адам эле, бирок кол жеткиз аалам эле. Эх, керемет арман, жалган дүйнө. Мечит салып жатканбыз. Чубак Ажыке келип биринчи фундаментине 3 күрөк бетон таштап берди эле. Эми ошол мечитибиздин атын Алым Чубак Ажы атындагы мечит деп атайбыз. Укам, Чубак Ажыке, сиз бул дүйнөдөн өттүңүз. Бирок эми сиздин легендага айланган өмүрүңүз башталат. Ушундай уулду тапкан кыргыз элиме таазим. Көтөр башты, улутташым, кандашым. Кыргыз атын дүйнөгө тааныткан Чубак Ажы кетти бизди таштап. Мүңкүрөбө кыргызым, мүңкүрөбө. Аллахым бейшин берсин. Библиотека кылайлы деп атабыз. Бир жакшынакай исламдык библиотека кылайлы, чаканыраак жакшыраак библиотека. Ошто бул жакшы исламдык бардык окуу куралдарын алып келип ушул жерге. Анан кийин ушул жерден адамдар каалаган адамдар окуп, таанышып, билбегендери бар, издеп таппаган китептери бар, ошол каласын. Танысын. Анан кийин жанына бир 2 же 3 класс кылайлы. Жаш балдарды окутабыз. Адамдар өздөрү келип окуйт. Танышат. Анын жанына ал даватчыларыбыз, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, даватчыларыбыз көп. Даватчылар келселер мечитке жатып калып атышат. Мечитке жатпай, өздөрүнө жата турган бир даватчылар жата турган бир комната кылайлы деп атабыз. Анын жанына кухнясы кылып беребиз аларга кошуп. Камчекебиз бул биринчи иш эмес, мындай иштери көп, билгенибиз бар, билбегенибиз канча. Анан эми ушул көп адамдар ушундай иштердин бардыгын дал шайлоонун астында кылып, башка кылып бир нерсеге байлап калат да. Бирок бул кишини ага байланбайт. Дайым ушундай бир Кудай үчүн болгондугун биз көрүп атабыз, билип атабыз. Иншалла, Камчеке сизге Кудайым ийгилик берсин. Анан сиздей уулду тарбиялаган ушул элге журтка Кудайым жакшылык берсин. Анткени адам деген өзүнүн канаты менен, учу куйругу менен конгондой, ошол кишиге дем берип, дух берип, ошентип сүйлөй турган бир дан берген, рух берген, ошол эли журту өзүнүн аркасында тылы болот. Кудай таалам силерге жакшылык берсин. Силер жакшы болгон үчүн мына жер турду ушул жерде сакталып. Силер жакшы болгон үчүн силердин уулуңар мына ушинтип сүйлөп атат. Кудай таалам ийгилик берсин деп айтабыз. Кудай таалам Камчекебизге жакшылык берсин, эл журтка жакшылык берсин. Аны ушул элдин жердин кызматында кылсын Кудай таалам. Иншалла Кудайга ушундай бир тилек кылабыз, дуа кылабыз. Ушул күндөргө Кудайым жеткизди. Ушул мечиттин ачылышына, ушул мечиттин иштеп тургандыгына дагы күбө болгондо Кудай таалам баарыбыз иншалла жакшылык берсин. Аллах таала ыраазы болсун баарыңыздардан. Рахмат сиздерге. Ушул күндү көрсөткөн Кудайга миң мәртебе шүгүр айтабыз. Мечит өткөн жылы 11 сентябрь күнү курулуп баштаган. Кыргызстанда Чубак Ажы Жалилов атындагы алгачкы мечит болуп калды. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.